Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин коюлган чыккан чечиминин аткарылышы боюнча кээ бир чиновниктер, мамлекеттик чиновниктер жана кээ бир депутаттар буларды толук аткарбастан кайра өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып келе жатышат. Муну токтолуп айта кетсек, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев муну түздөн-түз муфтияттагы иштеп жаткан борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүн, мыйзамсыз иштеп аткан мүчөлөрүн кыршалап келет. Булар борбордук текшерүү комиссиянын мүчөлөрү Кыргызстан мусулмандардын 4-чү курултайында ар бир казияттан бирден адам шайланган. Ар бир казияттан 7 киши шайланганда, бирок ошол убактагы муфти Эгемберди Рахматулла Эгембердиевдин түздөн-түз бийлик күчүсү менен бул шайланган кишилерден сырткары буларды түртүп коюп, Абдыжапар Араев деген молдону шайлашып, өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып келет. Булар муфтиятта болгон 2009 жылдан бери болуп келген уурулуктарды жашырып жаап, азыркыга чейин жашырып жаап келатат. Жаңы мечит курулуу боюнча чогулган, элден чогулган 13 миллион сомду жашырып жаап келе тиешелүү органдарга бербей, андан сырткары мамлекеттен бөлүнүп келген 35 автоуол анын дайыны жок. Анан дагы кийинкисине токтоло кетсек, мамлекеттик чиновниктердин жана кээ бир депутаттардын кийлүү күчүсү деп бетин айтып атпайсызбы? Себеби мунун толуктап фактын келтире кетсем, Жогорку Кеңештин спикери Жээнбековдун түздөн-түз кийлүү күчүсү менен ошол муфтиятта главный башкы бухгалтер болуп, ушул спикердин бир айылдыгы Жеңиш Бекиев деген киши шайланып келип жатат. Именно БТКга жана борбордук текшерүү комиссиясына түздөн-түз буларды башкарып бийлеп алган. Бул Орозбек Молдалиев айткан жазышат. Муну текшер, муну текшербе, муну текшер, муну текшербе, муну чыгар, муну чыгарма дегендер түздөн-түз кийлишип алган. Бул борбордук текшерүү комиссиянын мүчөлөрү булар мыйзамсыз отурат. Себеби дегенде, жана айтып кетпедимби, 7 киши дайындалган ар бир казияттан. Буларды сүрүп чыгарып коюп борбор отурат. Быйыл андан кийинки курултайдын делегаттары ушул эмени борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасын жана мүчөлөрүн алымдар кеңешине өткөрүп берген, силер шайлайсыңар деп. Бирок мына ошондон бери 4 ай, 5 ай, 6 ай өттү, булар шайланбай келатат. Май айында шайланбак. Май айында шайланганда жанагы алымдар кеңешинин төрагасы Абдышукур Нарматов деген анан кийин ошо Орозбек Молдалиевдин жана муфтийдин кийлүүчүсү менен буларды шайлабай коюшкан. Жылдырып коюшкан кийинкиге. 1 айдан кийин шайлайсыз, 2 айдан кийин шайлайсыз деп, 2 ай, 3 ай курултай болду, дагы эле шайланбай келет. Бул жанагы мен айтып аткан Абдыжапар Араев жана кийинкилер булар мыйзамсыз отуруп, мыйзамсыз айлык алып жүрүшөт. Булар ар бири айына 20 миллион алат, 5-өө 100 миң сомдон айлык алат. Бул кандай укук менен алып аткан белгисиз. Муфтий эмне менен берип аткан, кайсы приказ менен берип аткан. Себеби дегенде булар мыйзамсыз отурат. Бул ушул борбордук текшерүү комиссиясын ушул Орозбек Молдалиев кыршабак этип